Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции, добрый день, уважаемые журналисты, гости. Пресс-центр Аки Пресс, как всегда, рад видеть вас. И разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме «Требуем кредитную амнистию для народа от властей Кыргызстана. Общественное объединение «Элет Койгулу». Я представлю участников сегодняшней пресс-конференции. Алыкулова Марипа Мукамбетовна. Она является председателем общественного объединения «Элет Койгулу». Асамбаева Кулипа, член общественного объединения. Тургумбаева Нургуль Паязбековна, она это приехавшая из Жалабатской области, директор. Так, вы. Волжской области. Так, и Калыспекулу Ислам, самый молодой, да? Из области. Из Курской области. И Джунушалиев Осмон. Нарна область. Наринская область. Так, Гимрич себе Цизбе. Здравствуйте, уважаемые участники нашей конференции. Сегодня мы посвящаем конференцию для того, чтобы снять напряжение и выдвинуть свои требования. Мы обращаемся к Садыру Нургожоевичу Жапарову. Мы, народ Кыргызской Республики, требуем кредитную амнистию для простого народа и от власти Кыргызской Республики. Общественное объединение «Элет Койгулу» – это простой народ Кыргызской Республики. Руководствуясь Конституцией Кыргызской Республики, статьи 2.1, народ Кыргызской Республики является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти республики. Нами с 2020 года было написано очень много писем. Сооронбай Шариповичу, Жогорку Кеңеш, также правительство. Плодами нашего писанины получилось, что 18 марта 2020 году Национальный банк в лице Абдугулова вывели постановление от 2020 П12/3 БС о мерах по поддержке субъектов предпринимательства в связи с распространением COVID-19. Также написаны письма правительства и в Жогорку Кеңеш увенчались провалом, потому что они отписались, что не имеют права вмешиваться коммерческие структуры банков. В целях сглаживания негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции принято постановление правления Национального банка от 18 марта 2020 года о мерах по поддержке субъектов предпринимательства в связи с распространением COVID-19, согласно которому ФКО рекомендовано предоставить заемщику отсрочки по платежам по кредитам сроком не менее 3 месяцев, как основной сумме кредита, так и процентами, начисленными процентами в отдельности их или вместе. При этом начисление процентов на основную сумму не может приостанавливаться в связи с существующими обязательствами коммерческих банков. Получили результат, что власти дали 3 месяца каникул. Мы почти что не получили результат, потому что с 27 марта по май был введен чрезвычайное положение, карантин, а при карантине люди не зарабатывали, все остановилось, мы были изолированы почти что полностью общество. Коронавирус — это пандемия, это полностью болеют, и никто не может выйти на улицу, как вы знаете. И поэтому с 2020 года мы начали проводить акции. 24 августа 2020 году мы ночевали возле дома здания ООН. 3, 4, 5 мы ночевали возле восточных ворот Жогорку Кеңеш. Нами получено очень много писем. Это очень много. Я только привезла сегодня письма от Национального банка. Здесь только отписки. Еще хочу подчеркнуть, что Национальный банк сейчас в данный момент, до этого времени, был адвокатами коммерческих банков, ФКО и вот этих ломбардов. Почти что участвовал как
адвокат для них, а для простого народа и никто и не заступались. Мы вот это требование Садыр Нуркожоевичу отправим. Еще у нас есть очень любопытный момент, когда Национальный банк нам ответил, что в реализации постановления в 2020 году были списаны суммы 18 рекрутизировано 208 046 кредитов на сумму 80 миллионов 800 тысяч, 80 миллиардов сомов, 800 тысяч сомов. Получается, 81 миллиард сомов были направлены на пролонгацию этих процентов. Но, как мы видим, хотя бы был бы пример того, что кто-то бы сказал бы, например, да, действительно, мои проценты были списаны во время пандемии, но мы таких примеров не знаем и не видели. Мы запрашивали, но они же сказали, что... Siz айтарыңыз. На любом. На любом. 18 мартта 2020 жылы ошол өкмөт бизге ушундай, Улуттук банк бизге ушундай эме берип атат, жооп берип атат да, биздин суроолорубузгачы биз көп каттарды жибергенбиз. Ошол суроого ошондо 18-нде 03-20-сында ошондой жанакы ошондой постановление чыкты деп 80,8 миллиард сомду реструктуризация кредиттерди жоюу боюнча бөлүнгөн деп чыгып атат. Бирок бир да киши ошол менин кредитим жоюлду деп эле айта алышпайт, себеби дегенде эч кимге белгисиз ал акча кайда кеткен. Анын үстүнө биз алардан кайра сурадык, Улуттук банктан, эмнеге ошо 80,8 миллиард сом кайда кетти дегенде алар айтышты, бул коммерческий тайна деп бизге берген жок да. Мындай маалымат бербей атат да ошол боюнчачы. Андан сырткары дагы айтып атышат 1 миллиард сом, ошо жөнүндө силер билсеңер айтып койсоңор. Ошону азыр таба албайм. 1 миллиард боюнча. Дагы 1 миллиард сом бар. Ушул кредиттердин реструктуризациясына байланыштуу. Ошол акчаларды кимдердикин жабылган, ошолорду билгибиз келет. Ошол боюнча. Негизгиси Кыргызстан боюнча 13 ноябрда 552 токтом чыкты. Бул Садыр Нуркожоевич Жапаров президент жана премьер-министр болуп турганда, исполняющий обязанности, жазап кеткен ошо 13 ноябрда 14-ндө, если он свои полномочия өткөрүп берген болсо, 13-ндө ошол эме токтом чыкты. Бул жерден кандай болуп чыгып атат? 100 миңге чейинки акчаларды, ошо кредит заемщиктердин алган акчасын декабрь, январь, февраль 3 айынын процентин субсидия катары жоюп берүү. Мисалы үчүн азыркы күндө эгерде ошол нерсени отталкиваться этсек, бардык жерлерде, мисалы үчүн Баткен областында, Жалал Абад областында, балким Нарындын түпкүрүндө же болбосо Ысык көлдүн түпкүрүндөрүндө, мисалы үчүн адистер, коммерческий банктардын адистери айтып атышат, биз мындай постановление бизге келе элек, бизге бул иштебейт, же болбосо дагы кандайдыр бир мындай айткан сөздөр чыгып атат. Бирок постановление правительства чыгып атса, Министерство финансовтан төлөнүп берилип алса, Национальный банктын счетуна которулуп атса, субсидия катары ошол 1 миллиард 200 миң сом кирип атса, анан кандайча коммерческий банктарга келип түшпөйт деген суроо туулат. Кыскасы биздин, мен жана орусча айтып кеттим, биздин азыркы учурдагы 7 областтын бул почти что 1 миллион 300, ошондой 700 миң карапайым элден алган кредиттин заемщиктердин эмелери бар экен, ошолордун атынан сүйлөп атабыз. Бизге кредиттик амнистия керек.
Не себептен? Кредитный амнистиянын натыйжасы жакшы болот. Эгерде берилсе, эгерде берилбесе, анда элдин баары эшикке чыгат. Азыркы учурда үйүндө мисалы үчүн 5 жашта балага үйдө нан жок, чай жок десең, ал сени угабы, укпайбы? Бул экинчи вопрос. Үчүнчүдөн суицидтер көбөйөт. Анткени өткөндө деле биз айттык, көлдөн 2 суицид зарегистрировано болду. Аны дагы бийлик өкүлдөрү мындай качырып атышат. Болгон жок деп. Бизге коомдук бирикмеге 2 айдын ичинде 20 000 момундай каттар келди. Азыр Нургүл Пайызбековнун үйүндө дагы жыйылып турат. Кредиттик амнистия 27 марттан баштап 27 мартка чейин. 2020 жылдан 2021 жылга чейин. Проценти жок. Карапайым эл азыркы учурда төлөбөйбүз деген жок. Основной суммасын төлөйбүз деп атат. Бирок бардык мамлекеттердин башка чет өлкөнүн тажрыйбасынан алсак, алар мисалы үчүн өздөрүнүн эл үчүн мындай айтканда инвестиция кылып, өздөрүнүн мамлекетинде жашап аткан эл үчүн пайда келтирип атат да. Кача мындай айтканда поддержка болуп атат да, моральный болсо, финансовый жактанбы же кандай болсо дагы коронавирус илдетинен биз барыбыз эле ооруп бир сыйра аяктык. Бирок ушундай моральный поддержка азыркы учурда Садыр Нуркожоевичтен бир гана саясий чечим менен, кабыл алган чечим менен болот деп ойлоп атабыз. Азыр биздин могу каттарыбыздын бардыгынын бир эле 0,1%-ын азыр алып келдик. Новиковдун правительствосуна да аябай көп өткөрүп бергенбиз. Көбүнчөсүндө отпискалар болуп атат. Национальный банктан мен жана силерге түшүндүрүп кетпедимби? Бүт шаблондору копироваться этилген, бардык жака тең рассылка кылып атат. Просто мындай айтканда азыркы правительствого дагы жана жогорку кеңешкеби азыр орун алып, хоть кайсы жер структураларга иштеп атса дагы, мен ойлойм бул жаңгештилер. Жаңгештилер келип ишке орношуп иштеп атышат. Анткени жаңгештилер азыркы учурда кандай акыбалда болот, Кыргыз мамлекети кандай ушундай бир экономический коллапстан чыгып кетет деген суроо баары бир туулат. Азыркы учурда эгерде ушул нерсени бир кичинекей эмес, бул чоң глобалдык неме проблема, көйгөй бул. Эң чоң көйгөй. Бул көйгөйдү азыр түбүнөн түп оту менен урбаса, кесип салбаса, бул көйгөй чоң көйгөйгө айланат. Чоң көйгөйгө айланганда биз балким тышкы, ички мындай айтканда влияниябызды алдырабыз. Садыр Нуркожоевич, сиздин 1 миллиард 200 миң миллион сомду берип, ушундан биз элди бирке болсо да жардам беребиз деген советниктериңизби, экономический эмеси бар, тажрыйбасы бар адамдар сизге совет бердиби? Бул туура эмес болду чечим. Биз эл алган жокпуз. Бул нерседен бир гана коммерческий банктарды подпитка кылып, аларды мындай айтканда жана губкадай кылып туруп, ошол акчаны сордуртуп туруп, кумга сиңгиндей кылып эле чачып ийдик. Эчтеке жардам берген жок. Анткени бул эгерде бул каражатты башкача пайдаланганда, бунун дагы балким эмеси болмок. Жөн эле 29 жылдан бери коммерческий банктарды, микрокредитный компанияларды, ломбардтарды биз багып келатабыз. Азыркы учурда ким бирөө айтсынчы, мына бизнесмендерден айтсынчы, мына мен азыр бизнес кылып атам, мен кредиттин барысын ушул өзүмдүн эмемде өрүңүштүрүп, чоңойтуп, момундай кылып демеле пайдасын келтирип атам деп айтсынчы, айтпайт. Мен азыр банкка иштеп атам деп айтат. 70 миң, 100 миң, 200 миң сомду мен ошол только банкка таап берип атам деп айтат. Бул аябай орчундуу маселе. Рахмат. Вот этот микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бул дагы айта кетчү нерсе, биз өзү Кыргызстан боюнча, Кыргыз Республикасында бул кредит саясаты туура эмес орун алган, туура эмес иштеп жатат. Негизи Кыргыз Республикасында жашап жаткан адамдар, бул Кыргыз Республикасы деген сөз, Кыргыз жери деген сөз, бул
Бул ошол тартылган эле карта бул Кыргыз Республикасы эмес да. Ошонун ичиндеги биз жарандар. Ошол адамдар бар үчүн биз өлкө бар да. Бул кредит саясатынын башынан бул туура эмес орун алган. Ошол тармакта отурган биздин бийлик өкүлдөрү, ошол банктар бардыгы туура эмес отурганын айтканда эли жерин ойлогон адамдар. Бул кредиттин ошол пайыздары башында койларга чейин ушул карапайым элдин деңгээлин карап туруп, андан кийин проценттер коюш керек болчу. Биздин Кыргызстанда жашап жаткан адамдардын деңгээлине бул проценттер дал келбейт. Мындай айтканда биздин жарандардын укуктары одоно бузулган. Эң негизгиси кызык нерсе бул 2020 жылы 24 августтан баштаганбыз бул ишибизди. Ошондон бери көптөгөн кайрылуулар түшкөн биздин атыбызга. Кыргызстан боюнча 700 миңден ашык кредит алган жарандар бар. Алардын ичинен жана Улуттук банктын айтысы боюнча 81 миллиард сомду кредит алгандардын жардам катары бөлгөнбүз дейт да. Ошондо эсептеп көрсөк 200 миңден ашык кишинин кредиттери мындай айтканда жардам берилген экен. Ошондо эсептеп көрсөк Кыргызстан боюнча 700 миң киши болсо кредит алган. 200 миң болгондо почти жарым болуп калмак да. Ошол деген белгиси болуп атат да. Эмне үчүн карапайым элге коротулган акчаны мындай айтканда секрет кылып атышат да Улуттук банкчы. Ошону карапайым эл өздөрү да ар бирибизден талап кылып, ошону бизге деген отчетун бериш керек. Бул мындай айтканда 81 миллиардты мындай эле бир сааттык, бир күндүк нерсени эле жеп коюшкан. Биз билген эле нерсе ушул да. Буга чейин болсо эмне деген 25-30 жылдан бери бул кредит саясаты биздин Кыргызстанда жашап жаткан адамдардын деңгээлин сазга батыргандан батырды. Алардын негизги максаты бардык өлкөлөрдө кредиттин негизги максаты карапайым элдин мындай айтканда деңгээлин көтөрүү. Ошону негизгиси кредит саясатын азыр кайра башынан баштап карап чыгыш керек. Эгер азыр чечилбесе, уже карапайым эл чындап кыйналды. Кредит дегенде уже көбү өлүп атышат. Көбүн деген мындай айтканда балдарын таштап чет өлкөгө кетип атышат. Ушул кредит саясатын кайра башынан карап чыгып, ошол тармактагы бардык бийлик өкүлдөрүн ошолордун баарын колдон келсе ордуларынан алмаштырып, билимдүү ошол элин жерин ойлогон адамдарды коюш керек. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары? Мен Жети Дубан боюнча ушу кредит маселесин көтөрүп, Жети Дубандын арыздарын жыйнап ушу жумуштарды алып бардым. 24 августтан бери биз ушу иш-чараларды жасап келип атабыз. Бирок бизди пешенебизди жылыта турган бир дагы өкмөт тарабынан жооп болгон жок. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген эл менен кредиттик компаниялардын ортосундагы бир курч мамилени түзүлүшүнө алып келип атат да. Бунун арты аябай жаман менен бүтүшү мүмкүн. Менин телефонумда бир күндө 1000ден ашык звоноктор болот. Ошо 1000ден ашык звоноктун негизги эле айтып келгенде бир эле сүйлөм менен баардыгынын көйгөйү кредит. Кредиттик компаниялар азыр келип ушул күндө үйлөрүнөн кредиттик договоруна кирбеген нерселерин алып чыгып кеткенге чейин жолдорго барып атышат да. Бул эмнени айтат? Бул деген бул гражданский кодекстеги адамдын укугун тебелөө дегенди билдирет да. Биздин мына укук коргоочуларыбыз жакшы иштерди алып барып атат. Бирок соттордун банк тарабына сатылып кеткен миңдеген бизде аябай нелери бар да. Доказательстволор менен документтерибиз жатат. Ушуларды алдын албасак, мен Жапаров Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетет элем. Сиз ушу ишти баштап бисмилла дегенден эле сиз ушу акча саясатын колго алсаңыз, анткени бул акча саясатын туура жүргүзбөсөк, биздин элди ушунчалык долговой ямага салып койгон коммерческий банктар 29 жылдан бери өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлоп, өзүнүн гана капчыгын толтуруп атканы бул абдан өкүнүчтүү. Адамдар азыр ушу биздин жарандардын ар бирине кайрылып көрсөңүз, ар биринде ушундай көйгөй бар. Бир жаранга 5 кредит берет деген эмне деген шумдук. Эми мына Беловскийден кече бир эже чалды мага. Атын айтпай эле коеюн, ошол эже айтып атат. Мен 150 миң карзым бар эле. Кредитный нелер келип, коммерческий кредитлер бизде акция болуп атат эже.
бизден алыңыз. Ушу 5 кредитти 50 миңден төлөп кыйналбастан 400 миң кылып берели сизге. Сиз бир эле банктан кутулуңуз деп. Эже макул болот. Барса айтат, биз залог алабыз дейт. Залогду алып, үйүн коюп 400 миңге. Эми ал эже айтып атат, мен үйүмө алып атат деп чыркырайт да. Эже, эми мен кандай күндө звонить этет, ыйлайт. Мага жардам бериңиздерчи. Мен кантип жардам берем? Сиз өзүңүз жардамчысыз. Барыңыз, өкмөттөргө айтыңыз, деңиз, мынакей, менде арыздардын ар бирин ачып көрүңүздөр. Ар биринде бирден түшүнүк кат бар. Түшүнүк катта айтып атат бул. Кантип бул кредиттерге кирип, ошо кредит долговой ямага кантип кирген процесстери бүт түшүнүк катта бар. Ар бирин ачып окуп тартып алсаңыздар болот. Бул деген бул көйгөй өтө чоң көйгөй. Сиздерден сураныч бул биз айткан сөздөрдү кыркпастан өкмөткө жеткизсеңиздер. Менин айтып аткан сөзүм 70 миң адамдын сөзү деп түшүнүңүздөр. Биздин менга келген мына заявлениялардын бул части бир эле бөлүгү. Мен дагы канчасын Новиковго бергенмин. Буну пакеттеп көтөрүп мен өкмөттөргө таштап жүрөм. Бирок өкмөттөн кайра алып чыгып мусорго салып койгон жерлери да бар. Бул деген эмне деген? Бул эл менен өкмөттүн ортосундагы байланыштын жоктугу. Коммерческий банктар улуттук банк укпаса, улуттук банк коммерческий банк укпаса, ортодо адамдарды футболт эте берсе, адамдар да бир күнү чыгышат. Анда уже биз эч нерсе деп айта албайбыз. Мен ал жерде айтам элдерге, сабыр кылыңыздар, барыңыздар. Мен туура жолдорун айтып атам да. Кайрылыңыздар банктарга. Бизге каттар келип атат. Ар бир менен өзмө өз түздөн түз иштешебиз деп атат. Жок, банкка барса отказ. Эмне кылышат? Эл эмне кылыш керек анан? Кайра келип мага келип атышат. Мен эми улуттук банктын төрагасы болбогондон кийин мен болгон гана туура советтерин берип атам. Бирок Абдыгуловго айтып кетет элем. Абдыгулов мырза, сиз дагы унчукпай отурбастан ушу коммерческий банктардын ар бир иш аракеттерин, мына проценттик ставкаларын, ушуларды баардыгын караңыздар. Карабасаңыздар өтө кыйын болуп атат. 51% деген эмне шумдук? 51%. Бул аннуитетный метод деп коет экен. Аннуитетный метод дегенде 1% алат экен дагы, кийин телосын алат экен. Бул мен эсептеп көргөндө годовой алган болсо 1,5 жылда 71%ке чыгып атат. Бул эмне элдин ушу финансовый неграмотностьтан колдонуп элди сазга тыкканы, бул элдин душманы деп айтам. Геноцид. Элдер канчадаган элдер крышасы тайып, нервтен ооругандар бар, депрессияда жүргөндөр бар. Менен сүйлөшөт, сүйлөгөн сөзүн билбейт. Мен карап туруп бормор чындап, анан кийин сахар менен ооруп калгандар бар. Үйүн акыркы үйүн алып аткандар, мына сахар менен ооруп, мына бир эже бар, ампутация ног деп уже келип атат. Анан үйүн уже выселенияга чыгарып койгон. Суд исполнительдер турат, аңдып, карышкырдай шакалдай болуп эле. Суд исполнитель кимдин несин коргоп атат? Сот аткаруучу банктын кызыкчылыгын коргоп атат. Сот кимдин кызыкчылыгын коргоп атат? Банктын кызыкчылыгын. Эмне себептен? Анткени алар бардыгы акча менен подогревается. Акча, баардыгы акча менен толгон. Бирок айтып коеюн, ушу өкмөт өкүлдөрү, ушу столдо, креслодо отурган жарандар, ушу баарыбыз, ушу бизге окшогон жаранбыз. Кепиндин чөнтөгү жок. Эртең кетсек, биз ар бир кадамыбызга биз жооп беребиз. Мен силерден суранып кетем, өтүнүп кетем. Ушу акча саясатын караңыздар, коммерческий банктардын процентовкасын сөзсүз караңыздар. Элдерге арзан процент менен кредит бербесеңиздер, кайра мына черный список дегениңерди, черный список качан болчу эле? Черный список ата мекендик согушта болгон. Азыр бул банктар элдин баарын черный список алат. Азыр мага звонок болду. Айтып атат. Мен Элет көйгөй коомдук бирикме менен улуттук банкка жазган арызым үчүн Айыл банк мага бербей атат дейт. Бербей атат мага кредит дейт. Мен Россияга кетишим керек эле. 4 балам акыркы унуму жеп атам дейт. Бул эмне деген шумдук? Не Элет көйгөй сиздерге душман эмес. Элет көйгөйдүн артында көптөгөн адамдар турат. Мына адамдардын арыздарын көрүңүздөр. Бул деген бул эмнени түшүнсө болот? Бул деген эл менен коммерческий банктардын ортосундагы байланыштын жоктугу. Ушул саясаттарды карап берсеңиздер. Рахмат. Давайте, очень коротко, хорошо, Кулебаевич? Саламатсыздарбы? Урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен деле ошо жогоруда айтылып кетти, бирок айтылбай калгандарын айтайын. Кайталап. Жогорудагы эле меники деле ошондой проблема. Ысык Ата районунун Чүй областынын эң кичинекей эле Киршолк айылында ушундай азыркыдай айтылып кеткен көйгөйлөр толтурада.
аябай кичинекей 5-6 балдары бар, жетим жесирлер кредит алып алышкан. Балдары Россияга кеткен, неберелери тайына таяталарын, чоң ата чоңөлөрдүн колдорунда калган. Анан ошол экилерди кредит союздагылар келет дагы сенин балаң кредит алып кеткен. Азыркыда эле көйгөй. Окатыңды жүктөп кетебиз. Жериңди алабыз, кызыл китебиң гана үйдөн чыккыла дегенде көйгөйлөр да. Бул деген мындай айтканда аябай эле карапайым элди кордоо болуп атат. Мындан артык кордук болобу? Биз өзүбүздүн мыйзам, өзүбүзгө Кыргызстандын мыйзамы Кыргызстанга иштебей атат. Биздин чиновниктер болсо чет мамлекеттин, жана өздөрү айткандай чет мамлекеттей болобуз деп ошондой кадамга барып атышат. Биз мурунку илгерки эски бийликтен тажадык. 30 жыл жон терибизди сыйрып келишти. Анан чыдап унчукпай келип аягында жарылганга туура келди. Эми биздин айтайын дегенибиз, бул баарыбыз карапайым элбиз. Биздин өзүбүздүн мыйзамыбыз өзүбүзгө иштесе аябай жакшы болот эле. Мурунку мыйзамды, борки конституциянын реформанын өзгөрүшү, иллюстрация биз үчүн аябай чоң жоопкерчиликти талап кылат. Баарыбыз ошого карапайым элдин талаптары, карапайым элдин сунуштары кириш керек. Мыйзам карапайым эл үчүн иштеш керек. Мыйзам парламенттик, президенттик экөөнүн тең жыйынтыгын биз 30 жыл бою көргөн жокпуз. Экөөнүн тең эч нерсесин биз өзүбүзгө алган жокпуз. Кайра тескерисинче 30 жыл жакшынакай жашагандын баары жакырданды. Кыргызстан капиталисттик мамлекет болуп кетти. Жанагындай этаж катарлаган үйлөр, жанагындай особняктар чоңдор момунтип жеп атат, аларды эч ким кармаган жок, ал жемкорлорду. Ушу карапайым элди колунан эчтеке келбейт да, ошо элдерди келип кармап, элдерди келип камап атат. Бул мыйзамга да туура келбейт. Баарыбызга белгилүү. Биз ушуга жапатырмак киришип, ошондойлорду биз кошо чукушуп, коррупциялардын көзүн чукушубуз керек. Алар биздин көзүбүздү чукубай, биз ошолордун көзүн чукуйлу. Биз чогулуп, баардыгыбыз биримдикте болуп, ошол бореке кредитный союзда иштеген ошол жерде олтургандарды, ошолор эмне үчүн мындай журналисттерди эшитип барып, ошолордун үйлөрүн тартышпайт. Ошолор мынакей кармалып атат, эмне үчүн силердин үйүңөрдү алабыз, мынакей деп айтышпайт. Баякы эле бул бүгүн 19-20-сына төкмөсүң эмне 21 болуп кетти деп келип, үйдү келип сагалап турушат. Мунун баарыбыз туура эмес деп эсептейбиз. Кымбаттуу элим, ушуга баарыбыз коркпой, үркпөй, коркуп жүрдүк. Корккондон өттүк, эми корко турган жерибизге чыдабай калдык. Баарыңар тең билимдүүсүңөр, баарыбыз тең билимдүүбүз. Коркпой, үркпөй ушуларга жапатырмак киришсек. Анан да айта кетейин дегеним, пандемия учурунда депутаттар, парламент отпускага чыгып кеткен, чарчагандар, дем алып кетишкен. Ошол учурда эч ким жардам берген жок. Дарылардын баары туш-туштан, Индиядан алып келдик, Пакистандан алып келдик, тияктан алып келдик дешип, бүт баары тең аскерчил жол менен ташылып келген. Ошол учурда канча кишилер кырылып калды. Азыр эч ким жооп бербей отурат. Булар да ошо дарынын баарын жеп алышкан. Мунун баары ачыктан ачык, айкын көрүнүп турат. Анан ошондо дагы волонтерлор жардам берди, жеке ишкерлер жардам берди. Ким жардам берди? Эч ким жардам берген жок. Анан кум помощь деген да бар, жана начар жашагандарга. Кум помощьту булар сенин диваның бар экен, сенин плазма телевизоруң бар экен деп эле бербей кетишет. Бу дагы туура эмес да. Элдин балдарынын баары Россияда, тияк-биякта мигрант болуп, чет мамлекетте малай болуп жүрүшөт. Бирок ошолордун үйлөрүндөгү балдары жанагындай тайына таята, чоң эне чоң атасынын колундогу балдар мынакей ошолордо тарбияланып атат. Ошолорду дагы контролдук жок. Бул селолук совет жагынан, жергиликтүү аймак жагынын баары биригишкен. Баары биригип бирдей топтошуп иштешет. 30 жылдан бери иштегендердин баарын, ушулардын баарын жаңыртсак, ошо менин негизги талабым ошол. Анан акыркы айта кете турганым, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизди аябай өзүбүздүн ыктыярыбыз менен, өзүбүздүн тандообуз менен сизди шайлап алдык. Сизге биздин ишеничибиз чоң. Мурунку алып жеген жемкор чоңдорду өзүңүздүн тегерегиңизге албай тазалап, бизге ушу азыркы айтып аткан көйгөйлөр, артыкча кредит маселесин чечип, жакыр элди жакырчылыктан чыгарып, жакшы заманга алып келишиңизге көптөн көп суранычыбыз. Анан сизге ишенебиз. Сизге чоң ийгилик каалайбыз. Бұл кредит мәселесі бойынша көйгөйлөрдүн бардығын жогору жакта сүйлөгөн жолдоштор айтып кетти. Анын баарын кайталаштын кажети жок. Мен бир нерсе айткым келет. Муну
азыр эле айтып кетти го, кредити бар бүт электе дагы 400 миң деп банктан киши келиптир деп. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, баягы айыл чарбасында фермерлер мамлекеттик банктардан, айыл банктан кредит ала албай, бир мурун калган бир 3000 сом же болбосо 300 сом карызы болсо башка кредит ала албайт. Мына сенин кредитиң бар экен, даже бала бакырасынын кредити болсо да бербей коет. Эми коммерциялык банктын кылып атканын караңыздар. Мурун басып төлөп бүт элек кредитке кайра үстөп кайра кредит беребиз деп өздөрү предлагать этет. Бул жерден эмнеден кабар берип турат? Булардын кызыкчылыгы бар. Мына бул жерде ачык эле айтыш керек, баарыңардын эле банктарда таанышыңар болсо керек. Мисалы үчүн бир недвижимость алабыз деп тааныш болсо банктарга, ошол коммерциялык банктарда иштегендерге кайрылсаң, менде арзан бар деп предлагать этишет. Менде арзан бар. Ал каяктан чыккан арзан? Ошол элдикин тартып алган арзан нерсе. Ошону предлагать этишет. Ал эми мунун баардыгы эле көрүп турасыздар, баардыгыңыздар эле түшүнөсүздөр. Мен дагы эми кыскартайын. Урматтуу бийлик, жаңы бийлик, Садыр Нуркожоевич, сизди эл ишенип шайлады, көп пайыз менен келдиңиз, элдин ишеними деген ошол. Анан ушул саясатты жөнгө салып, жакшынакай кылып, элди коргоп, элдин көйгөйүн чечип, ушул жагынан жакшы жардам берет деген ишеничтебиз. Сизден суранышыбыз ушул. Вопросы журналисты, уважаемые. Добавить что-то. Только очень коротко, потому что 5 минут, да, дадите? 5 минут. Да, давайте. Сейчас. Давайте. Я же представилась, Чена. Еще раз. Мен Ош областынан кредиттик көйгөйүү маселеси боюнча Жунусбаева Патила Балтабаевнамын. Мен айтайын деген нерсем, бул биз кыргыз мамлекети бул саясаттан, кредит саясатынан кетишибиз керек. Себеби дегенде башка өнүккөн өлкөлөргө акышын алсак, мисалы кредит алар 5% менен берсе, биздин мамлекет 45-50% менен берип атат. Бул түздөн түз элибизди кулчулукка байлап берүү деген сөз. Же болбосо башкача айтканда, кредит тилинде айтканда, кредитный ямага түшүрүү деген сөз да. Буну түшүнгөн адамдар үчүнчү. Анан азыркы мезгилде могу шаарга чыга турган болсок, бардык эле жерди алган болсок, могу эшикке чыксаңар, бардык жерде коммерциялык банктар жанагы грибыга окшоп, как же гриб по-английски? Козгарындай болуп бардык жакта жайгашкан. Ар бир шакта ошол коммерциялык банк болуп турат да. Бизге ошондой саясаттын кереги жок, бизге ошондой экономиканын кереги жок. Элдер кул болбош керек. 10% элитага, 90% эл кредит менен алардын жашоосун жана Кыргыз Республикасынын жашоосун жылдырып берүү деген сөз бул. Ошолордун ордуна бизге жумуш орун берсин. Эмне үчүн кыргыздар, жаштарыбыз мигрант болуп талаалап жүрүшөт? Себеби дегенде жумуш жок биздин өлкөдө. Ошолор кредит жабам деп жаштайынан 17 жаштан булар Россиялап кетип атышат. Бизге билимдүү жаштар керек. Мондой мигрант, билимсиз жаштар кереги жок бизге. Себеби дегенде апасынын кредитин жабам деп ошо элдер талаалап жүрөт. 90% жаштар Ошский областта, Ош, Южный областтарда бардыгы мигрант азыр. Бир дагы жогорку билим алган бала жок азыр, жаштар жок ошондой. Ошо эң чоң көйгөй да Кыргыз өлкөсүндө болуп жаткан эң чоң көйгөйдөрдүн бири. Анан могу улуттук банктагы башчылар, төрагалар өздөрүнүн 500 000 кредитин мамлекеттин атынан жабат экен дагы, анан байкуш карапайым эл 500 000 кредиттин жабыш үчүн ал суицидке барыш керек экен. Ушундай абалга акыркы үйлөрүн тартып, ушундай абалга элдерди түртүп атышат да. Ушул саясаттан кетиш керек, менин оюмча. Давайте вопросы. Давайте, Азабек. У меня вопрос по Вы можете уточнить, вы сказали, что вы требуете кредитную амнистию на период 27 марта 2020 года до 27 марта 2021 года. Вы просите специальные оценки, да? Нет. Получается, если взять другие, например, кандай десем, жанагындай башка мамлекеттердин эмесинен алсак, опытынан алсак, Российская Федерация. Мисалы үчүн Российская Федерация, они же бир жыл эмеге бербедиби амнистия.
амнистия бергенге еще плюс жогорку кеңеш депутаттар закон инициировать этиш керек. Биз 1 жылдан бери талап кылып келатабыз. Мустак цементте жаттык, кемпир чалдар келип жатты, ошону караганда жок да. Негизгиси бул 27 март 2020 жыл 27 март 21 жылга чейин амнистия деген эмне? Бул ошол проценттерин эле алып салсын. Бул коронавирусту эч ким ойлоп чыгарган жок. Коронавирус өзү келди. Дүйнө жүзү коронавирус менен мындай айтканда ооруп атат, ойноп атат. Кандай экен биз немеге саясатка кийлишибиз келбейт. Просто ошол биздин амнистиябызды берсин. Ай сайын деле айлык алса бир тоокко жем керек го, негизичи. Булар айлыгын алып атабы, отрабатывать этсин. Кыргызстандын ичинде жашап атабы, 1,5 миң сом азыр майып алат. Инвалидностька. Майыптыгына 1,5 миң сом алат. Ошол 1,5 миң сомго азыр депутаттарды жашаттырып коюш керек. Мен жана толук колдойм, 5 миң сомго түшсүн. Заработная платасы. Еще плюс жашап көргөндөн кийин анан жана 5%-пи же 3%-пи ошолуп калат. Сиздер получается октябрь айында өкмөткө арыз жазгансыздар. Арыздан кийин деген улуттук банк сиздерге акча бөлүп атабы же ошол акчаны ачыктабай жатып ошол конкретно айтканда биз 2020 жылы 1 январдан баштап жазып баштадык. Коронавирус боюнча башка мамлекеттер ооруп атат. Тажикстан тиги булар уже соцсеттерге немелер келип атат информация. Карантин кылгыла деп. Карантин кылганда 27 мартта карантинге келип атпайбы? Андан мурун уже 1 марттан баштап өлүп баштабадыбы? Оштон, Баткенден чыгып баштады го. Ошол кезде өлүп баштаган кезде биз кредит боюнча дагы маселе көтөрүлөт экен. Каникул бериш керек экен, башка мамлекеттерден отталкиваться этели дегенде, булар автоматически что-то согласились. 3 айга каникул берип атпайбы? Бирок проценттерин жылдырып коюп атпайбы? Проценттери менен үстүкө. Анан еще плюс штраф пенялар да бар. Анан биз айтып атабыз да, штраф пеняны эмнеге салып атасыңар? Дүйнө жүзүндө практикада форс-мажорный обстоятельства деген бар экен. Ал форс-мажорный обстоятельствага коронавирус кирбейт экен. Анткени канча кылым болсо да коронавирус деген болгон эмес да, испанкадан башка. Ошол себептен кандайдыр бир эмелер барбы десек, карап чыгалы деди. Анан биз болсо жана непреодолимая сила деген форс-мажорный обстоятельства таап чыктык да, биздин жазган каттын натыйжасында 18 мартта постановление чыгып атабы, андан кийин 5-нде жазып атабызбы, 5-нде чыгып атат. 5 майда 241 постановление неопределяемая сила деп немени жогорку кеңештин депутаттары чыгарып атат. Андан кийин биз 24 августта оондун алдына жатканда жана катты жазып туруп айтып атабыз да, бир тыйнак чыгарбайсыңарбы, эл кыйналып атат десек, эме деп 81 миллиард акча керек экен деп айтылып атат. Анан биз айтып атабыз, хорошо, 81 миллиардты таап туруп жаппайсыңарбы десек, 81 миллиардты жабабыз деди. Анан карап отурсак 81 миллиард ошо 1 жылдан 1 жылга чейин эмес, 27 марттан 31-не чейин деп биз талап койгон мисалы кезде. 31-не чейин деп эсептеп Национальный банк 81 миллиард кетет экен деп айткан. Бирок эмнегедир бир паста эле бизге эмеде октябрь айында жооп берип атат. Биз 81 миллиард акчаны короттук. Биз ошол жанагы коронавирустун убагында бизнес ассоциацияларга жанагы эмелерге биз жардам бердик, элге жардам бердик деп мына катты турат мына. Тартып алсаңар да болот мына. Мына өздөрү жазып берет. Анан биз айтып атабыз да, айланайындар, бизге тетиңде заявлениялар түшүп атат, биз силерге жибере берели десек, хорошо деп определенный бир 2000-3000 кишиге жардам берип атат Национальный банкчы. Байкуштарга тиишпегиле, эме тиги элеткөйгө чыгып атат, цементке жатып атат, булардын маселесин чечип берип койгула, анан башкалар чыкпайт депчи. Ал бул кыска ой. Бул нерсе менен баягы өзү Майпасов, мисалы үчүн Мирлан Майпасов кандай нерсе менен келди эле. Ошол жерге иштегени, мисалы үчүн ал экономист да. Мен мисалы үчүн өзүм домохозяйка болсом, мен депутат болом деп чуркамак белем. Мага депутаттыктын да кереги жок. Бул болсо өзү адвокат болуп, юрист, прокурор болуп жүргөн эме эмне себептен эме банковский системага барып калды? Значит, бул киши эчтеке чече албайт. Негизгиси Майпасов Мирлан кетиш керек жумушунан. Абдугулов, Толкунбек тоже кетиш керек, потому что кредитный саясатты азыр туура эмес жүргүзүп атат. Садыр Нуркожоев
Нуркожоевич, мен сизге кайрылып кетем. Азыркы келген президент болуп келгенден кийин бүт кадровый саясатыңызды конкретно жазаңыз, потому что тетиякта карышкырдын терисин жабынган койлор, тетиякта койлордун эмесин терисин жабылып алып, эме бүт бардык нерсенин башын жазып атат. Коммерческий банктардын кулу болот деген эмне тамтык? Адвокаты, Национальный банк адвокат болуп атат. Бул жерде жана сиздер айттыңыздар 281 кишиге бериш керек болду. Ошондо сиздер алардын баарынан сурам жол жүргүздүңүздөр. Ошонун негизинде эч ким алган жок деген. Конечно, мына өзүңөр азыр ачып көргүлө. Хотя бы один человек пускай скажет, что да, нас ошол 208 кредиттин ичинен меникин чечип берип койду деп. Скажите, что вы готовы свои кредиты оплачивать, ту сумму, но без вот этих вот всяких процентов. Ой, конечно. Народ, мы же от лица народа, да, выступаем. Мы, например, не говорим, что мы не хотим оплатить кредиты. Мы взяли кредиты, мы оплатим эти кредиты. Но состояние коронавирусной инфекции, состояние пандемии, чрезвычайное положение, когда уже форс-мажор ввели, народ как бы неграмотен, этим воспользовались. Эми мындай айтканда, орун жашырсаң өлүм ашкерлейт дейт. Зордуктап алып анан мен күн өлмөсүн деп чыгып алган болбойт да. Получается, они изнасиловали народ, а пайдасында сейчас плодысын өздерінікін пожимает, а наш народ как бы на грани суицида, на грани геноцида. Азыркы учурда мындай айтканда, 5 жаштагы балага кантип түшүндүрүп айтасың сен? Үйдө нан жок деп кантип айтасың? Ал эмне сурамак беле сага? Мама алып кел мага, мен жейин деп айтат да. Ушундай азыркы абал мындай да, бала кичинекей эле 5 жаштагы бала өзүнүн ата-энесин түртөт көчөгө. Алып кел мага тамак депчи. Анан эшикке чыкканда баягы ким жаман? Садыр Нуркожоевич жаман болуп чыгат. Ал президент жаман деп аны да кууп баштайбыз. Биз өзүбүз азыр туура саясатка келишибиз керек. Кредитный саясатты оңдошубуз керек. Бизге, например, элдик банк керек. Элдик банк. Националдык улуттук банк деп улуттук банк деп неге айтылып атат? Улуттун саясатын колдош керек да. Кредит болуп атса дагы ошол улуттук банк болуп атканда улуттук деген сөзүн маанисин бериш керек да. Улуттук болбой калды. Азыр деген биздин националдык улуттук банкыбыз башка кожоюндарга иштеген банк болуп калды. Демек биздин республиканын ичинде карапайым элдин укугун коргой турган бир гана азыр ошол биз президент кылып шайладык, мына Садыр Нуркожоевич. Биз полностью мына 7 область, ар бир биз могу жерде кат жаздык, мына 117 учредитель көрүп алгыла. Сөткөдө тартып алгыла. 117 учредитель. Каждыйында 10 киши бар артында. 10 кишинин артында 100 киши бар. 100 кишиники 1000 киши бар. Ушулардын бардыгы мына колдойт. Кредитный амнистияны бергиле. Биз мисалы үчүн жөн эле пустасылоону мынтип айткан жокпуз. Келип алып популизм менен заниматься эткен жокпуз. Элдин көйгөйүн чечүү маселесин уже коюш керек эртерээк. Каяка барбасаң Мамайдын көрү. Отписка жана ошондой эле автоматически биз наживка берет экенбиз да. Соттордо мисалы үчүн $1000 сапаги кийет деген эмне ушундук? Анын зарплатасы 8000 сом. 8000 сомго кайдагы сапаги? Хватит, это отдельная тема, в суде придете, будете выступать. Мен просто бир-бирине кредит деген көйгөй бардык нерсеге замешано. Бүт бардыгы. Бөтөлкөбү. Социально-экономическое положение отдельно выступить. Давай, Фатима, кел. Менин кошумчам бар да, жанагы мыйзамдар боюнчачы, кредит маселеси боюнча мыйзамдар бир да мыйзам эл үчүн жазылган жок. Себеби дегенде биз баарын карап чыгып атабыз, бардыгынан отпор беришет. Мыйзамга таянып туруп эле биздин кыргыз өзүбүздүн улуттук биздин өзүбүздүн жанагы конституциядагы мыйзамга таянып туруп эле айтып атышат. Силер акыңар жок деп айтат. Барсак, бардык ведомствого барсак ушинтип айтат. Министерство экономики, жогорку кеңеш, улуттук банк, силердин акыңар жок дейт. А биз Кыргызстандын мыйзамда жазылган ар бир жаран кыргыз жараны укугу бирдей деп жазылган. Ошол кайсыл социалдык коомдун адамы болбосун, бул чоң болобу, карапайым эл болобу, алардын укугу бирдей деп жазылган. Биз ушул жерден өзүбүздүн укугубуз бузулганын билебиз да, что элдердин, карапайым элдин укугун эч ким коргогон жок.
улуттук банк алар кайра коммерциялык банктарды колдойт. Себеби дегенде улуттук банк өзү коммерциялык банктар менен шайкештенип иштейт. Себеби дегенде 19% менен алар процент менен буларга кредит акча беришет, а кредиттик банктар кайра дагы 18-25% кошуп туруп 50-45% менен элге карматып коюп атат. Бул невозможно иш да, эми бул болбогон иш. Анан биз еще көп мыйзамдар, азыр акыркы сөз, көп мыйзамдар лоббированный мыйзамдар, бирөөнүн кредиттик банктардын кызыкчылыгына жазылган мыйзамдар. Мен ошондо ойлойм, что жанагы мыйзам жазуучулар, мыйзам палатасы, мыйзам жазуучу жазып жаткан депутаттарыбыз булар лоббированный депутаттар. Себеби дегенде бул лоббированный закондорду карап чыгыш керек. Элге иштебеген закондордун эмне кереги бар? Эмне үчүн алар банктардын кызыкчылыгын ойлоп туруп жазылган? Эмне үчүн мыйзамдар эл үчүн жазылган жок? Эмне үчүн ошо депутаттар биз жаздык, монттик деп атышат. Бирок бир да мыйзам эл үчүн жазылбаптыр. Мисалы, биринчи эле мыйзам бул биздин укугубуз бузулган мыйзам бул банкротство частного лица деген закон жок. Эгер мен акыркы үйүм болсо, мен алдырып кое берип кете берем. Балдарым талада кала берет. Ушундай да, ошо закон жоктугунанчы. Себеби дегенде менин үйүм кеткен жок банкка. Мен просто пример катары айтып атам. Себеби дегенде үйүн акыркы үйүн туруп аткан элдер үйүн берип коюп кете бериш керек. А башка өлкөлөрдө, Российская Федерацияда, Казакстанда ал закондор элди коргойт. Эгер акыркы үйүң болсо, банкротство деген мыйзам менен сен үйүңү алып калсаң болот. Бизде ошо мыйзам жок.